Саламатсыздарбы. Эмесе же ошондо программасы. Бишкектин мурдагы мэри Азиз Суракматов кечээ күнү УКМКга суракка чакырылып, ошол жерде кармалды. 18-жылы мэр болуп шайланган Суракматов бул кызматта 2 жыл 3 ай иштеген жана былтыр 20 октябрда эртең менен биринчи вице-мэр кылып Нариман Тюлеевди дайындап, ошол эле күнү өзү кызматтан чегинип, ордуна Тюлеевди калтырууга аракеттенген. У нас были планы на будущее, и команда мэрии под руководством Нариман Ташболотович. Бизде көп план бар эле, бирок Нариман Ташболотович жетектеген команда анын баарын сөзсүз ишке ашырат. Нариман Ташболотовичтин өзүнүн да пландары болуш керек жана жаңы команда шаарды жакшыртат деп ишенем. Нариман Ташболотовичти куттуктап коеюн. Биз тандем болуп 2008-жылдан 2010-жылга чейин чогуу иштегенбиз. Байке мэр болчу, мен шаардык кеңештин төрагасы элем. Ошондо мен Байкеден көп нерсени үйрөнгөм. Председателем городского кеңеши. Я многому научился у этого человека. Бирок рокировка ишке ашпай калган, анткени коомдук каршылык башталып, кийин дагы бир мэр келип, ал дагы ордунда бир күн отурду. Андан соң Ысык-Көл губернаторлугунан кетүүгө аргысыз болгон Балбак Түлөбаев чакырылган. Бирок ал дагы апрелдеги шайлоого 2 ай калганда кызматтан кеткен. Мындай таза эмес оюндарга катышуу албетте Суракматовго кошумча аброй алып келген жокко. УКМК бүгүн Суракматовдун мүлкүн тизмелеп, сүрөттөр менен кошо жарыялады. Буга чейин ушундай эле ыкма менен жогорку соттун судьялары Камил Осмоналиев менен Дилфуза Боронбаевдын дагы мүлкү ачыкка чыккан. Бирок мэрликке чейин Суракматов курулуш бизнесинде иштеген, ошондуктан анын ондогон үйү бар экенине таң калбаш керек эле. Бирок УКМК мэр болгон кезде анын мүлкү эбегейсиз өскөн дейт. Чоң шаарды башкарып, коррупцияга малынбай таза чыгып кетүү кыйын го. Кайсы бир курулушка уруксат берүү эле бир топ тымыздын акчага бааланат. Бирок ошону менен кошо шаар жана анын тургундары үчүн андан көп иш жасалса, таза эмес иштерге эл көзүн жумуп деле коет эле. Бирок маселе жогорку кызматка келгендер убактысы менен күчүн коом үчүн эмес, өзү үчүн көбүрөөк жумшаганында жатат. Вот этот дом самовольно строится опять. Мына бул үй мыйзамсыз курулуп жатат. Карагылачы, иликтеп көргүлөчү, ушул Заводской поселок деп аталган район деги эле жатат. Өткөн жолу мен келгенде бул үйдүн биринчи кабатынын жарымы эле тургузулган. Мен райондук активге тапшырма бергем, башкаларга дагы. Бирок Бакыт Осмонович, карагылачы, булар азыр үстүнөн жаап жатат. Куруп бүтөт, анан бул үйдү бузуш керек деген маселе чыгат. Ким уруксат берет, мен билбейм. Тоже давал. Но Бакыт Осмонович, видите, они уже крышу делают. Построят и опять будут сносить. И опять это, кто это разрешает, я не знаю. Тапшырма берип коюп, бирок анын аткарылбаганын текшербеген жетекчи чыныгы жетекчиге окшошпойт го. Кечээ күнү УКМКга мурдагы премьер Темир Сариев да чакырылды. Кумтөр боюнча комиссия өз маалыматын жарыялап, бир кезде ушундай эле комиссияны Сариев жетектеп, көптөгөн мыйзам бузууларды таап, бирок кийин премьер болгондо ишти аягына чыгарган эмес дегенде Сариев ага дароо жооп берген. Жана айтып аткан эмне үчүн Сариев баягы 6 миллиард сомду өндүрүп алган жок деп айтып атпайбы? Мен 2012-жылы министр экономика элем. Аны сотко бере турган атайын органдар бар. Экологиялык агенттик бар, жаратылышты коргоо агенттиги бар. Жанагы мамлекеттик инспекция бар, мына ушулар бериш керек, соткочу. Кумтөр боюнча биринчи келишим түзүлгөн 92-жылдан бери өлкөдө 25 премьер алмашыптыр. Бирок алардын бири дагы биринчи президент Аскар Акаев кетирген катаны оңдоого аракеттенген эмес. Айрымдары болсо, тескерисинче, биз эч качан кумтөргө доомат койбойбуз деп мыйзамга да жаздыртып салган. Ал эми айрым эксперттер ошондой жетекчилерди жапа чеккен эч ким жок эмеспи деп эмгиче коргоп келет. Например, наш уважаемый Аскар Акаев. Мисалга биздин улуу урматтуу Аскар Акаев айтып атпайбы, менде кумтөрдүн бир дагы акциясы жок деп. Бирок алар болсо дагы анын баары мурда эле сатылып кеткен. Долларга сатылып, ал акчага башка бир актив сатып алынган. Анын үстүнө андай иштин баары офшор аркылуу жасалат. Кимдин пайдасына сатылып жатканын эч ким билбейт. Издеп таап көргүлөчү, таба албайсыңар. Эти операции ведь делаются не напрямую, это же делается через офшоры. Попробуйте найти конечные бенефициары через офшорную зону. Да вы никогда не найдете их. Өлкөнү башкарган кезде далилдин баарын жок кылып салып, анан өзүн сүттөн ак кылып көрсөтүү биздин жалпы адат. Ке ошондо. Саламатта калыңыздар.